Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, амансыздарбы, тынчсыздарбы, арбаңыздар. Биз Өрүк Зарлуу Баткен областынан жалпыңыздарга эфир экран аркылуу жылуу салам айтабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, соц тармакта кызуу талкуулуп турган Баткен шаарынын кичине эле четинде жайгашкан Төрткүл суу сактагычынын жээгинде турабыз. Так ортосунда турабыз, урматтуу мекендештер. Мына биз менен чогуу келген жамаат азыр Төрткүл суу сактагычынын өзүндө мына ушул жээгинде, чынын айтканда багындай бул суу сактагычы буга чейин биз келип жүрүп, бирок уккан экенбиз, келген эмес экенбиз. Биз азыр жээгине чейин түшүп, көрүп, сиздер менен бөлүшүп турабыз. Албетте, ушул Баткен областын Баткен жерин таныткан бул Өрүк Зарлуу өрүгү. Бирок ошол Өрүк Зарлуу өрүктү өрүк кылган мына ушул Төрткүл суу сактагычы экен. Урматтуу мекендештер, караңыздар, чындыгында бул Баткен шаарында, Баткен жериндеги элин баккан, жерин баккан мына ушул Төрткүл суу сактагычы экен. Албетте, бая суу өмүр булагы дейт. Адамда суу болбосо, анда чындыгында жашоо токтойт. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, сол жагында турган кадимки Лейлек Исфана жолу болуп турат. Мынакей караңыздар, кадимки жөн эле зуулдай турган магистрал жол. Керемет жерде жайгашкан, бирок Кыргызстандын эң четинде жайгашкан. Мен Баткендин ар бир жаранын айтар элем. Баткендик бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, бир боорлорубуз, сиздер эч качан баягындай жалгызсырап, муңайып, кээ бир баягындай өгөйлөнбөш керек. Чындыгында сиздер менен жалпы кыргыз эли сыймыктанат, себеби чек арасы жок. Чек араны тосулуп турган зымы жок, тору жок жерде мына сиздер кадимки живой коргоп, кадимки чек арадай болуп турасыздар. Качан ыз учуу чыкканда деле, качан тополоң чыкса деле, көкүрөгүңүздөрдү ошол жерге коюп, мына ошол жерди коргоп, жериңиздерди, элиңиздерди, момундай болгон сууңуздарды, жада калса урматтуу мекендештер, кичинекей болгон топурак ташыңыздарды дагы бекем сактап турасыздар. Чындыгында сиздерде жүрөгүңүздөрдө патриоттук сезим өзгөчө. Анан дагы бир нерсени айта бар элем. Ар бир жумуштун өзүнүн уурду бар. Мисалы, ар бир инсан, бага кыргызда сөз бар, чымчык сойсо дагы касап сойсун деп. Ар бир инсан өз жумушун так аткарса, Кудай бурса, баардыгы сонун болот, иншалла. Ар бир инсан өзүнүн жумушун так жасаса, иншалла ордунда болот. Мисалы, мен Төрткүл суу сактагычын же бул жол маселесине мен мисалы акылым деле жетпесе керек, дарманым деле жетпесе керек, мен албетте кирише албайм. Бирок булардын өзүнүн жасай турган, же болбосо өзүнүн профессиясы, же болбосо өзүнүн
ушундай өзүнүн угунда иштей турган инсандар бар. Бирок ошолорду баягындай айтып деп түз багытка салып турганы аракет кылышыбыз керек. Но алар өздөрүнүн жумушун так аткарса, Кудай буйрса баардыгы жакшы болот демекчимин. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Баткен жерине биз бир жакшы жумуштар менен келгенбиз. Азыр жолдон өтүп баратып эле мен ушул соц тармакта ушул кызуу талкуулап аткан Төрткүл суу сактагычын сиздер менен жөн гана эфир аркылуу эле бөлүшүп коюн эле тура көрдүм. Эч кандай бул жерде бир маселе жок же бир саясат жок, жөн гана мен сиздер менен бөлүшүп койдум. Бирок албетте мен бир четине сүйүндүм. Төрткүл суу сактагычы ушул Баткен өрүк зарлуу өрүктү өрүк кылганына ушул суу сактагыч экен. Ушул жерде коргоп сактап турган элибизге дагы рахмат. Иншалла. Анан бул жерде дагы көп маселелер бар, урматтуу мекендештер. Баткен жеринде баягындай такталбаган жерлер бар, башка бар. Эми Кудай буйрса жаңы бийлик орноду, элдин үмүтү чоң. Албетте Кудай кааласа оң жагына чечилет. Бардыгы эле бир күндө, эки күндө чечилип кетпейт. Акырындык менен чечилет. Ушу күнгө чейин чечилбей келдиби, дальше чечилбейт деген ниет кылбашыбыз керек. Эгерде биз ниетибизди ошондой кылган болсок, анда ошондой болот. Мына көрүп атасыздар, кыска аралыкта эмне деген жумуштар жасалды. Мына Кудай кааласа сиздердин дагы ушул Баткен жериңиздер бир жакшы оң жагына чечилет иншалла. Мен ойлойм да ушул Баткен жерине караңыздар, ушундай бир башкача баягындай Дубайдагыдай, Египеттегидей баягындай бир башкача бир баягындай туристтик жерлерди дагы сала турган жерлер бар. Албетте Кыргызстан мамлекети өнүккөн болсо, ушундай кооз жерлерге көптөгөн баягындай эс алуу борборлорду салса болот. Мына биздин бир нерсени айтайын. Өрүк, бул өрүк, кадимки Баткендин өрүк зарлуу өрүгү жүрөккө пайда. Балким уккандар бардыр, балким укпагандар бардыр. Раматлык чубагачыбыздын, устазыбыздын бир көксөп эңсеп жүргөн ниет максатына жетпей кете берди. Бул ниет максаты, урматтуу мекендештер, ушул Баткен жерине, өрүк зарлуу Баткен жерине кардиология борборун ачсам деген ушундай бир чоң ниет болгон. Бүтүндөй мамлекеттерден, бүтүндөй өлкөдөн жүрөк оорулуулар ушул жерге келип, жүрөк оорусуна шифа таап, давасына, оорусуна шифа таап, ушундай дарыланып кете турган чоң бир медициналык борбор ачсак деген ушундай бир жөн гана ниет максат эмес, ушунун аркасында уже аракеттер дагы башталган болчу. Мына ушул максатына жетпей кете берди. Экинчи максаты ысык көлдү айлана теп айланып өтө тургандагыдай ошол жака бүт окуу борборлорун салсак деген ниеттер болгон. Кадимки Дубайдагыдай, кадимки Мекке, Мединадагыдай ушундай бир кооз шаарды салсак деген ушундай бир максат ниет болгон. Балким Кыргызстаныбызда жаңы чыккан бир чыгаандар мына ушул устазыбыздын жолун, максатын, ниетин орундатаптыр деген үмүт кылабыз, ниет кылабыз, балким чыгаар иншалла. Кудай кааласа жакшыдан баягындай үмүт кыла берели, үмүтүбүздү үзбөйлү. Албетте баарыңыздарга жылуу салам айтам, жылуу салам жолдойм. Чындыгында керемет жер экен, караңыздар. Өтө кооз жер экен. Мол жерде турсаң бир башкача абада, бир башкача кооздукту көрүп, бир башкача мындай сезимде болот экенсиң чындыгында. Өтө көздү суктандыра турган өтө кооз жер экен чындыгында. Бул кооздугу менен эле эмес, элди ушул суу менен багып аткандыгы дагы бир чоң бир баягындай маселе, жакшылык. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, Кудай кааласа алдыда дагы жакшы жумуштар менен бөлүшөбүз. Билесиздер, көп инсандар сурап атат. Баткен жерине муктаждар комплексин баштайбыз дедиңер эле. Бул эмне болду деп. Ооба баштайбыз дегенбиз. Бирок биз мэрияга келип өз убадасын алып чыктык элек, ушул жер беребиз деп. Биз кат жүзүндө кайрылганбыз. Кайра кат жүзүндө бизге жообун бериш керек эле. Бирок эмнегедир бизге жооп дагы берген жок. Жер беребиз деген сөзүнөн кайра кайткандыгы уже анык эле болду. Бирок бунун артында эмне бар экенин мен бардыгын билем, урматтуу мекендештер. Учуру келгенде мен бөлүшөм, азыр бөлүшкүм келбей эле турат, баягындай. Акыркы убакта бирөөнүн артынан сөз кылып, баягындай кыйбат кылып, бир күнөөгө баткым деле келбей калды. Бирок бардыгыбызды жараткан Аллах көрүп турат, көрүүчү зат. Кудай кааласа иншалла эл билет бардыгын, иншалла.
балким убак сааты чыгып, бул да бир Кудайдын буйругу менен, бул да бир сыноо. Оң жагына чечилип калса, Баткен жерине муктаждар комплексин салсак, мен өзүмдүн Жалал Абадтык жердештеримди эмес, же болбосо өзүмдүн жакындан тууган дос жарымды эмес, мына ушул Баткен шаарындагы чыныгы муктаждарга үй салып берейин деген ниетим болгон. Ушул өздөрүндө калат болчу муктаждар комплекс. Өздөрүндөгү муктаждар жашайт болчу ошол жерде. Биз жөн гана ошол жерде себепкер болуп калайлы дегенбиз. Бунун артында эмне жаткандыгын мен азыр бөлүшкүм келбей турат. Балким үмүт ниет кылып турайлы, бирок сөзсүз салам деген ниетим бар. Өмүрүмдүн аягына чейин ушул 7 областка кыдыра муктаждар комплексин салсак, бул Жалал Абадтагы бул эң кичинеси эле болот деп ойлойм. Кийинкилер bundan дагы чоң муктаждар комплекс, кошумча проектлер, кошумча бир заманбап үлгүдөгү башкача бир комплекстерди салсак деген үмүт ниеттер бар. Анын бардыгына өз күчүбүз менен, аракетибиз менен арабтардан, түрктөрдөн, башка жактардан колдоо күтүп отуруп эмес, өзүбүздөн чыккан карапайым кыргызымдын колдоосу менен ушундай иштер жасасак, ушундай издерди калтырып кетсек дейт элем. Мына Төрткүл суу сактагычы деле ушул СССР малында ушул биздин ата бабаларыбыз ушул жерди куруп салып кетсе керек эле. Караңыздар, анын артында канчалаган эл ушул менен жан бакты. Бул бир эсепсиз бир соопко эгедер болду. Биз дагы ушундай бир башкача бир соопко эгедер болсок дейт элек, иншалла. Мына ушундай достор, жакшылыктарда көрүшкөнчө аман туруңуздар, тынч болуңуздар. Албетте мен жакшы күндөр менен сиздер менен бөлүшкөндү Кудайым насип эткен болсун. Жалал Абад жериндеги муктаждар комплексинин аракетин уже баштайбыз, ачылышын март ичи Кудай калса ошол жерде ачылыш кылабыз. Алдыда экинчи комплексти баштап алсак деп жакшы үмүт ниет болуп турат. Кайсыл жерден жер чечилсе, элибиз кайсыл жакка багыттаса, кайсыл жакка көп көмөктөшсө, экинчисин баштайбыз иншалла. Ассаламу алейкум. Жакшы туруңуздар, аман туруңуздар. Өрүк зарлуу Баткен жеринен жалпыңыздарга жылуу салам айтабыз иншалла.